19 уктуру. Жарым саат өттү го. Студенттер менен отурсам, коридордон чыга калып, "Мамбет!" деп кыйкырып чуркап келатат. Келип эле мени кучактап, "Жүрү, сынок!" деп эле шалпактатып өбө баштады. Отурдук. "Экинчи мындай болбойт, Мамбет. Извини, старика", деди. "Мен Константин Семенович, мен сизди абдан сыйлайм. Атамдай болгон кишисиз. Сизден 3-чү курстан окудум эле. Эмнеге ушунчалык ичиңиз тар? Мени оорулуулардын, врачтардын, студенттердин алдында эмчиң кемсинтип кордойсуз. Мен деле бала эмесмин го. Студенттерге мугалим болсом, илимдин кандидаты болсом", деп айтып калдым. Кайра кучакташып, элдешип калдык. Эч ким укпасын дедик. Эртеси эле Эсен-аманов Манас шаардык саламаттык сактоо бөлүмүн башкарчу эле. "Мамет Мамакеевич", деп телефон чалат. "Угуп атам", десем, "Кече Нигматуллин экөөңөрдүн ортоңордо эмне чатак болду эле?" дейт. Мен: "Эч чатак болгон жок. Кайдан уктуңуз?" десем, "Бизге толугу менен жетти", дейт. Мен: "Билбейм", десем, "Анда биз шааркомдон, райкомдон, саламаттык сактоо министрлигинен бармай болдук. Текшеребиз", деп трубканы коюп койду. Тез эле 4-5 келип, болгон кызматкердин баарын чогулта баштады эле. Нигматуллин: "Эчтеке болгон эмес. Мамбет экөөбүз бир аз келишпестик болуп чатакташа түштүк эле. Анан ошол замат сүйлөшүп, ынтымакка келгенбиз. Менде арыз, доо жок", деди. Тигилер: "А биз баарын билебиз. Мындай болбош үчүн азыр ачык сүйлөшүп алалы", деп болушпайт. Менден сурап калды. "Эмне болду эле? Сиз ачык жооп берсеңиз", деп. Мен: "Константин Семенович кичине ичтарлык кылып, ошондон чыгып кетти. Андай болсо, мага операцияга уруксаат бербесе, же өзү жасабаса, анда эмне кылыш керек? Константин Семеновичтин бир начар жери мен дегенди көп айтат. Мен да билем. Бул кишинин республикада саламаттык сактоо системасында эмгеги зор. Ушул мен дегенди коюп, ичтарлыгын токтотсо, бизде талаша турган эчтеке жок. Кадимкидей иштей беребиз", дедим. Нигматуллин унчукпады. Сезип турат. Өзүнүн кемчилигин сүйлөп актанса, анда менин дагы оозум чоңураак ачылып кетмек. Тигилер акыл айтышып кетишти. Эртеси Надя Нигматуллина мага келип калды. Экөөбүз институтту чогуу окуп бүтүргөнбүз. Акушерчиликте ассистент болуп иштейт. Өтө сулуу кыз эле, окуп жүргөндө. Биз кийим жок тыртайып арыкпыз. Орусча эчтеке билбейбиз, ачка жүрөбүз. Надяны карап суктанып калчу элек. Кийими жакшы. Кээде көрсөтө шоколад жеп, биздин курсакты тызылдатчу. Жанына барып, татар эмеспи? Бирдеме десек, шылдыңдап, мурдун чүйрүп басып кетчү. Кийин саламаттык сактоо министрлигинде кадрлар бөлүмүн башкарган Таникеев деген бизден мурун бүткөн киши аялын, бала бакырасын таштап, ушул Надяга үйлөндү эле. Кийин биз чоңоюп, доцент болуп калганда, ушуларды эскерип, "Надя, эсиңде болсо керек. Бизди киши катарына санабай, шылдың кылчу элең го", десем, "Сволочь. Сен мага сөз айткан эмессиң. Айтсаң сага тиет элем", дейт. Таникеев ички немеле. Тез эле кайтыш болуп кетти. Надя кийин акушерчиликте доцент болуп жүрүп, пенсияга кетти окшойт. Кийин мамилебиз өтө жакшы болуп, жакшы жолдош болуп жүрдүк. Ошентип эртеси угуп алып, мага эскертип келди. Келип эле ыкшып күлөт. "Мамбет, түндө үй бүлөбүз менен боорубуз эзилгиче күлдүк. Буга чейин уга элек Чыңгызхан деп өтө таап ат коюпсуң. Папамдын кыял жоругу үйдө деле, иште деле ошондой. Сүйлөшүп отуруп, папа, авторитетиң барында кет, пенсияга чык. Мамбет өсүп өнүп келаткан жакшы хирург, сага кыйын болуп калат", деп баарыбыз айтсак болбойт. "Жок,
Мамбет көз элдештик. Эч чатак болбойт деп, деди. Кемпири, жогоруда айтпадым ба? Көз оору кафедрасынын башчысы эле. Менин көзүм рак деген. Бирок бир карындашы Какиш Рыскулова да доцент эле. Өзү Нигматуллин буга чейин 2-3 автоавария болгон. Кийинчерээк нерв системасы дагы начарлап калган. Ошентип пенсияга кетип, кийин кайтыш болду. Нигматуллинден кийин башкы врач болуп, мени менен бүткөн Айдашева деген аял келди. Бул иштин жайын анча түшүнбөгөн адам эле. Мен 10 чакты күнгө командировкага кеттим эле. Келсем, 3 башка жактан хирургтарды бизге хирург кылып алып келип коюптур. Стаждары 15-20 жыл. Башка республикада иштеген. Экөө орус, бирөө кореец экен. Кимсилерди алды десем, башкы врач Айдашева дейт. Барып, бул эмне кылганың? Эми үчүн мени менен кеңешпей аласың? Булар менен мен иштейм да десем, бирге бүткөндү кылдыбы? Айтат. Мен башкы врачмын. Акым бар алышка деп. Мен акың бар экенин билем. Бирок алар менен сен иштешпейсиң да. Мен буларыңды өзүм текшерип көрөм. Жарабаса кетирем десем, анте албайсың дейт. Келип, эртеси тигилерге ачык эле, силерди мен өзүм текшерип көрөм. Иштей аласыңарбы, жокпу деп айттым. Ошол эле күнү бирөөнү дежур кылдык. Мен келип көрсөм, түнкүсүн аппендицитке операция жасай баштады. Унчукпай карап турам. Тиги хирургту кара тер басты. Колу титиреп, калчылдап, өтө кыйналып, ооруган адамды дагы кыйнап, бир топтон кийин бүттү. Мен эч сөз айтпай чыгып кеттим. Эртең менен келсем, арыз жазып келиптир кетишке. Эч сөз айткан жокмун. Бошоп кетип калды. Беркисинда ошол күнгө келиңиз. Бүгүн сиздин кезек десем, унчукпай арыз жазып келиптир. Үчүнчүсү, менин 20 жылдык стажым бар. Мен коркпойм дейт. Мен иштей бериңиз. Бирок эсиңизде болсун. Менин байкоомдо болосуз дедим. Бир ай өттү. Дежурить этти эле. Эртең менен талкууда маалымат берди бир оорулуу адамды. Жаш өтүп калган адам экен. Сый албай келип, табарсыгына операция жасап, трубка салып чыктым деп. Мындай операциялык ыкма бар. Эгер сийдиги чыкпай калса, трубка салып, ошол трубка аркылуу сийдиги чыгып турат. Ал оорулуу эртеси өлүп калды. Мен өзүм союп көрүүгө, патоанатомияга бардым. Шиктендим. Мындай операциядан кийин өлбөш керек эле. Башка бир балиясы болуп, жаңылып калды го деп. Союп көрүүдө сийдик чыкчу жагдайлар таза. Ичегисиндеги боогу катып, таштай болуп, ичегисинен эчтеке чыкпай калган. Ошонун кесепетинен майып болгон. Келер замат арыз жазып, кечирим сурап, мени кетирсеңиз деп келиптир. Мен, жок, кетпейсиң. Өлгөн оорулуунун жообун бересиң деп коркуттум. Чындыгында чатакка айланса, хирург тигинин үй бүлөсүнө пенсия төлөп калышы мүмкүн. Ошентип кое бербей койдум эле. Айдашева эсен-аман барып даттанса керек. Манас мага телефон чалып, жаңкы хирургту кое берип койбойсузбу дейт. Мен, Манас, башкы врач Айдашевага айтып койсоң, экинчи хирург врачтарды ала турган болсо, мени менен кеңешип туруп, менин макулдугум менен алсын. Антпесе, канча болсо ала берсин. Мен ошончолук кетире берем. Себеби ал хирургтар мени менен иштешет деп. Тиги хирургту бошотуп жибердим. Башкы врач Айдашеванын иш билбестигинен, оорукананы чоңдордон суранып атып, өзүм жасаган элем. Алар ушул күнгө чейин анын акыбалын көрүп туруп, ар дайым жардам берип келатат. Бир күнү шааркомдун экинчи секретары Анаш Абакировго операция жасап калдым. Анаш көрүп туруп, ремонтко жардам берип, ремонт башталып жасап атат.
Айдашеваны ремонт жөнүндө түшүнүгү да жок. Менден сурап атпайбы? Мамбет, бу кайсы уюмдун жетекчилери ремонт жасап атат деп. Мен кереге таш деген СМУ жасап атат деп тамаша катарында айтып койсом, бул бечара министрликте өткөн жыйында хирургиянын ремонту болуп атат дейт. Министр кайсы СМУ жасап атат десе, кереге таш деген СМУ деп баарын күлдүрүптүр. Муну мага Үрпек Шаршыбаевич Галиев маркум айтып берди күлүп. Ошентип биздин кафедра, госпиталдык хирургия кафедрасы биротоло көчүп келдик. Анда ушул кечиктирилгис хирургиянын базасында профессор Фридман Максим Ефимович, Айдарбекова Рафа, Шашина Светлана, Бадалова Ирина, Янович Галина деген ассистенттер иштеп, окутууга шартыбыз, базабыз абдан түзүк кенен болуп калды. Ассистенттердин негизги милдети хирургиядан теориясын окутуу жана практикалык сабак катары оорулууларды көрсөтүү, аларга диагноз койгонду, операцияны көрсөтүп түшүндүрүп берүү. Бул жерде күн түн дебей операция жасалат. Демек, студенттердин практика өтүүсүнө абдан маанилүү. Мени күнүгө болбосо дагы 2-3 күн тынымсыз консультацияга, операцияга чакырышат. Илимге айкалышкан кесиптик чеберчилик. Ошентип жүрүп, келечегимди дагы унуткан жокмун. Ойлондум. Илимге дагы аракет кылып көрөйүн деп. Максим Ефимовичке кеңешке кирдим. Мен илимге аралашып, илимден тажрыйба алып, айкалыштырайын. Мага докторлук диссертацияга тема берсеңиз деп. Максим Ефимович: өзүң кандай ойлойсуң? Эмне менен иштесем деген оюң бар? Деп сурады. Мен байкашымда өттүн таш оорусу абдан көбөйүп баратат. Негизги жагдай начар эле. Андай кеселге кабылгандардын 40% өлүп атат. Мен ушуну менен иштеп, аракет кылып көрөйүн десем, профессор ошол замат макул болду. Мунун жакшы идея деп. Мен ойлонткону, бул оору менен эмне үчүн 40% кеселдүү өлөт? Оюм ушул өлүмдү азайтуу. Бизге келгендер дартты өтүштүрүп өтө кечигип келет. Негедир ошого чейин бул оору менен терапияга жаткызчу экен. Терапияда жата берип, дарынын ал келбей, өтү жарылып, перитонитке өтүп кеткенде бизге хирургияга которот. Бизде аргасынан операция жасалат. Операциядан кечигип, өтүшүп кеткен үчүн 40% өлүп атпайбы? Эгер өттүн ташы арыжылып өтүп кетсе, негизги түтүктү бууп калып, адамдын денеси саргарып кетет. Анда гепатит, инфекциянын оорусу деп, жаңылыштык менен инфекция ооруканасына түшөт. Мында дагы кармап, инфекция деп даарылап атып, кечиктирип, оорусун күчөтүп, боордун ишин бүткөзүп коет. Ооруган адамдын өтүндө таш болсо, алтын дары болсо дагы эч качан жардам кыла албайт. Жалгыз гана операция жасап алып салганда айыгат. План түздүк. Ошентип 1962 жылдан тартып докторлукка аракет кыла баштадым. Бул оору жөнүндө көптөгөн илимий адабиятты карап, окуп, жазып чыктым. Максатым өттүн анатомиясын, томографиясын, жүргөн түтүкчөсүн, анын аткарган милдетин изилдөө. Өткө жанаша жайгашкан органдардын нерв, кан тамырларына байкоо жүргүзүү. Докторлук диссертация жакташ үчүн 450 операция жасаш керек болду. Мында жалгыз гана операция жасоо эмес, башка калган машакаттарын да жасаш керек. Клиникасы, симптому, дифференциалдык диагноз, лабораториялык изилдөө толуп атат. Операция убагында боорунан, ар кайсы жеринен кичине алып, гистологиялык изилдөө жүргүзүү керек. Өттүн өзүнүн ичиндеги составын, микробун, баштыкчасынын өзгөрүлүшүн аныктап,
Операция мезгилинде өттүн жүргөн түтүкчөсүнө дары куюп, рентгенге тартмай. Кыскасы, кымындай жылчык калтырбай, ийне жибине чейин изилдөөгө баш койдум. Өттүн ташы кадимки эле катуу таштай, балка менен урсаң дагы сынбайт. Таштын составында холестерин, туз, фосфор, калий деген химиялык заттар бар. Булар өттүн ичинде пайда болот. Ошол таш өттүн түтүкчөсүнө жылып отуруп бүтөп калат. Эмне үчүн жылат? Өттүн баштыкчасы өттү жылдырыш үчүн ар дайым кысылып турат. Ошол кыскан сайын таш жылып отуруп, түтүкчөсүнө тыгылып, өттү жүргүзбөй салат. Мына ушул учурда ооруган адамда катуу оору, приступ пайда боло баштайт. Өт боордон иштелип, суткасына 1–1,5 литр чыгат. Түтүкчөсү аркылуу 12 эли ичегиге тынымсыз тамчылап куюп турат. Өттүн пайдасы ошол. Тамак ашты, айрыкча эттүү, майлуу тамакты аш кылганга жардам берет. Өтсүз адам жашай албайт. Кээде бирөөлөр катуу приступ болгондо оорусун басчу укол жасаса, оорусу басыла түшөт. Себеби тыгылган таш кайра ордуна барып, өттүн түтүкчөсү ачыла түшөт да, өт кысылбай жүрө баштайт. Кээде эмне жасаса болбой тыгылып туруп алат. Анда тез операция жасабаса, өтү ириңдеп, чирип, жарылып, ич көңдөйүнө кирип, перитонитке айланып кетет. Анда айыктыруу өтө кыйын болуп калат. Өттүн ташын эч бир дары эритип түшүрө албайт. Түшүрөм деп аракет кылгандар врач-хирург эмес, акча алыш үчүн алдаган жуликтер. Өтүндө таш барлар ташы бар экендигин билсе, ушул күнгө приступ боло электе алдырып, өзүнө дагы, бизге дагы 100 эсе жеңилдик болуп, 100% айыгып кетерине азыр көзүбүз жетти. Таш оорусу ошол мен иштеп, диссертацияга даярданып жүргөндө көбүнчө толук аялдар, жашы улгайып калгандар, төрөгөн аялдарда болчу. Ошондой деп билимдүү, окумуштуу хирургдар да түшүндүрүүчү. Себеби боюнда бар аялдардын жатыны чоңоюп, өттү кысып, өттүн өтүшүнө тоскоолдук кылып, таш пайда болот дечү. Семиз аялдарда, аз кыймылдаган аялдарда дагы ушундай көрүнүш жолугат деп түшүнүп берчү. Өт жакшы жүрбөй коюланып, өттүн ташын пайда кылууга шарт түзөт деп айтышчу. Ошол убакта аялдар эркектерге караганда 7 эсе таш оорусу менен көп ооручу. Бул боюнча аз эле операция жасалчу. Көпчүлүк хирургдар жасай алчу эмес. Жасаш үчүн бардык жагын билген абдан устат хирург болуш керек. Мага пландаганы 450 операция дебедимби? Жылына бизде араң 20 операция жасалат. Анын 40% өлөт. Максим Ефимовичтин оюнда кийин түшүндү. Артынан мен өтө тездик менен кууп келатам. Профессор ойлосо керек, жылыга 20 операция болсо, канча жыл менин сандалып жүрөрүмдү. Мен министрлигине, шаардык саламаттык сактоо бөлүмүнө, поликлиникага, терапия клиникаларына, инфекциялык ооруканага тынбай барып, бул оору силердик эмес, бул оору хирургиялык оору, операциясы гана жанын сактап калат деп баарына түшүндүрүп, мындай ооруларды токтоосуз бизге хирургияга жибергиле, болбосо силер кармап атып перитонитке жеткизесиңер. Мен чоң чатак чыгарам. Силердин күнөөңөрдөн улам кармап атып ушундай акыбалга жеткиздиңер деп айтам. Бардыгы түшүнүштү. Дароо бизге жибере баштады. Көпчүлүгү жаш өткөн аялдар. Бардык операцияны өзүм жасап, күн-түн дебей, жанынан чыкпай өзүм карайм. Себеби айтпадымбы? Айыгып кетиш үчүн операциядан кийинки дарылоо, кароо бир топ деп. Ошол эле карыган адам, же эти өтө толук адам операциядан кийин өзү кенедей кыймылдай албайт. Эгерде сутка карабай, кыймылы жок жата берсе, өпкөсү начарлар өпкөсүнөн чочуп ооруп калуусу мүмкүн. Оор операциядан кийин өпкөсү иштебей,
же начар иштеп калса, анда дагы майып болуп калышы ыктымал. Мындай болбош үчүн, өпкөсү жакшы иштеш үчүн операциядан кийин терең дем алдырып, кыймылдатып, капталдан оодарып жаткызып, аркасын спирт менен сүртүп, банка коюп аракет кылса, өпкө түзүк иштеп, пневмония деген болбойт. Карабаса дагы башка татаалдашуулар болуп кетиши мүмкүн. Ошентип, күн түн дебей тыным жок. Жан талашып атып, Максим Ефимович пландаган 450 операцияны 3 жылда аткарып койдум. 40% өлүмдү 3-4%га жеткирдим. Профессор таң калып, ошондо билдим чочуганын. Мамбет, диссертацияң көрүнүктүү болуш үчүн дагы 300 операцияны кошолу, деди. Мен макул болдум. Өттүн таш оорусу кээде өтүшүп, таш ары, жалпы өт жүрүүчү түтүккө өтүп кетет. Мындай убакта катуу приступтан кийин, эртеси же 2 күндөн кийин ооруган адамдын денеси, көзүнүн агы саргарып кетет. Себеби өт ичегиге түшпөй калып, өт кан аркылуу бүт денеге таркап кетет. Бул өтө коркунучтуу. Адамдын организми өттүн уусуна уулана баштайт. Ал акыбалы кескин начарлайт. Өттүн ташы өт бүткөн жерде кичине түтүк болуп, адегенде ошол түтүкчөгө капталып, ооруп, приступ болот. Мында дене саргарбайт. Себеби өт боордон иштелип чыгып, түз эле ичегиге түшөт. Саргарып кеткенде таш ары өтүп кетет. Мындай учурда операция жасап, алып салыш өтө оорго турат. Өтү да алынат. Андан ары жалпы өтчү түтүктү ачып, ташын таап алып салыш керек. Бул операцияны республикада мен биринчи жасадым. Кээде өтүшүп кетсе, ошол эле жалпы өт жүрчү түтүк иштебей, бүтөлүп калган учурлар болот. Мында өтө оор операция жасашка туура келет. Кандай болбосун, өт ичегиге түшүш керек. Өтсүз адам жашай албайт. Мындай учурда өттүн түтүгү керектен чыгып калса, анда 12 эли ичегинин же ички ичегинин башталышына башка жол жасап, ошол жасалма жол менен өт жүрө баштайт. Адамды өт менен мурунку калыбындай эле камсыз кылат. Бул өтө татаал операцияны дагы республикада биринчи болуп мен жасадым. Ошентип, кошкон 300 операцияны дагы 2 жылга жетпей бүтүрүп койдум. Уккан билген оорулуулар мага чубап келе баштады. Диссертациялык материалым толугу менен бүттү. Эми муну документалдуу тартипте бүткөрүш керек болду. Москвага илимий адабиятты окууга 2 айга кеттим. Москвада 2 ай күн түн дебей китепканада отуруп, болгон материалды алым келгенче карап, конспекти түзүп жетип келдим. Келип эле Максим Ефимовичке көрсөттүм. Профессор көрүп, молодец Мамбет. Эми көбүз жумасына 1 күн 2 сааттан отуруп иштей баштайбыз, деди. Себеби бул кишинин жардамы болбосо, ирэеттеп, илимий тил менен кеңири баяндап жазыш мен үчүн өтө оор болмок. Материалды ушунчалык так, таза, укмуштай топтогон экенмин. Жазып атканда Максим Ефимович кээде мактап коюп атты. Көп суроолор бар эле. Аларга жоопту асмандан ала албайсың. Бая мен даярдаган материалдарда бардык суроого жооп берген тыянактар бар эле. Ошентип, дагы жарым жылча отуруп, мен профессор айткан күнү, айткан сааттан кечигип көргөн эмесмин. Туура убагында келем. Аялы Филиге Яковлевна деген ушундай элпек, адамгерчиликтүү аял эле. Келген сайын жакшы тосуп алып, чай берип, эркелетип турчу эле. Булар жөнүндө өзүнчө. Бүтүп диссертациянын кол жазмасын көтөрүп алып, директорубуз Валентин Исабаева Абдылдаевнага бардым. Анда кыз чагы, эстүү, билимдүү, адамгерчиликтүү, өңдүү түстүү
жакшы адам эле. Көрсөттүк, куттуктады. Эмне жардам десеңер, мен даярмын деди. Автореферат чыгардык. Кимди оппонент кылуу керек деп калдык. Максим Ефимович биринчи Огнев Бористи сунуш кылды. Ал Союздун медицина илимдери академиясынын мүчө корреспондент, профессор. Мен өзүм сүйлөшүп көрөйүн деди. Себеби Огнев Максим Ефимовичтин окутуучусу, жетекчиси эле. Союз боюнча атагы чыккан, илим боюнча ушул киши даярдаган доктор кандидаттары көптүгүнөн биринчи орунду ээлечү экен. Экинчи оппонент Тажиктердин мед институтунун директору академик Тажиев. Үчүнчүсү өзүбүздүн академик Исакунович Ахунбаев. Ахунбаев макул болбой атып, араң көндү. Ошондо ал Ысык көлдө академиянын пансионатында эс алып аткан экен, үй бүлөсү менен. Валентина Исебаева чоң жардам кылды. Валя энесин алды. Энеси Ахунбаевтар менен тең туш, бири-бирин жакшы билишет экен. Бардык. Исакунович мурчуйуп, жакшы кабыл алган жок. Себеби мени көп жакшы көрбөй калган. Колум бошобойт, убактым жок деди. Валя: Исакунович, антпеңиз. Сизден башка кишибиз жок болсо, деди. Энеси ыраазы болгонум. Ой Исаке, өзүбүздүн балабыз Мамбетке жардам бербегенде кимге бересиң? Кой антпе, деди. Бир топко болбой атып макул болду. Диссертациямды не бар не жок деп ала бардым эле, бердим. Мен: агай, ала келдим эле, деп бере койдум. Кийин коргоо болордо Исакунович эртең коргоо деген күнү берди. Ошентип 1970 жылдын 14 октябрында коргоо болду. Биринчи оппонент Москвадан, хирургия кафедрасынын башчысы, Союздун медицина академиясынын мүчө корреспонденти профессор Огнев болду. Менин профессорум Максим Ефимовичтин мурдагы жетекчиси. Какиш Рыскуловандагы ушул киши докторлукка даярдаган. Москвага адеп барганда кандидаттык диссертацияга даярданып жүргөндө экинчи жолу кийин доцент болуп калганымда таанышып калдым эле. Ошондо сүйлөшсөм: кокус доктор болгум келип калса, сиз мага оппонент болуп берсеңиз, десем: Мамбет, ар дайым, кайсы убак десең мен даярмын, деген. Көрүнүшү сүрдүү, чымыр, сүйлөгөнү мындай оратор кишини көргөн эмесмин. Анын үстүнө Максим Ефимович көп жакшы нерселерин айтып берчү эле. Өзү өтө сүрдүү киши экен. Москвада илимпоздор жактаганда ушул Огневтен өлгүчө коркушат экен. Канча адамды убагында кулатып, боздотуптур. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабиятты уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.